Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Ошто эл менен жолугуп, түштүк чергесиндеги иш сапарынын негизги максатын түшүндүрдү. Бүгүнкү күндө ковид оорусу менен оору көбөйүп кычап турган мезгилде ушу түштүк чергесине келдик. Анын себебин айта кетейин. Ковид оорусунан дагы коркунучтуу бизде эки маселе бар. Биринчиси улуттар аралык жаңжал чыгып кетпөсү керек. Экинчиси чек ара маселеси. Эки өлкөнүн ортосунда тынчтык болуу керек. Мына ушул акыркы окуяларда ушул учурдан пайдаланып, үчүнчү күчтөр дейбизби, же биздин эле ушу оппоненттер дейбизби, улуттар аралык жаңжал чыгарууга аракет жасады, дагы деле жасап жатат. Биз ошону сиздерге теледен айтпай, радиодон же гезит интернеттерден айтпай, сиздерге мына жүзмө-жүз келип, суранып, улуттар аралык жаңжал чыгып кетпөсүн өтүнүп, сиздерден элден суранып кетели деп келдик. Жолугушунун жүрүшүндө жергиликтүү тургундар да өкмөт башчыга суроо узатышты. Анын басымдуу бөлүгү алдыдагы парламенттик жана президенттик шайлоолор туурасында болду. Эл тарабынан акыркы шайлоо өнөктүгү добуш сатып алуу, административдик ресурс колдонулганы айтылып, алдыда мындай көрүнүштөргө жол бербей, таза шайлоо өткөрүүнү суранышты. Өз учурунда Садыр Жапаров суроого жооп берип жатып, 5 октябрь күнү болгон окуя дал ушул шайлоонун жыйынтыгына болгон нааразычылыктан чыкканын белгилеп, эми таза шайлоо өткөрүп, чыныгы элдин тандоосуна мүмкүнчүлүк түзүлөрүн айтты. Шайлоолор мындан ары эч кандай административдик ресурс колдонулбайт, сатып алуу, сатуулар болбойт. Эгерде сатып алып аткан болсо добушун булар мыйзам чегинде жооп берет. Мыйзамда так жазылып өткөн. Азыр бүгүнкү күндө биздин действующий мыйзамыбыз бар. 2,5 жылга чейин соттолуп кетет. Сатып алган дагы, сатып аткан адам да кармалса. Ошондуктан бардык жерлердеги күч структураларынын кызматкерлерине биз команда беребиз. Шайлоодо ушул жагына өтө катуу карагыла деп, айыл өкмөттөргө да команда беребиз. Мындан ары элдин жүрөгү кайсы партияны каалайт, кайсы кандидатты президенттикке каалайт, только ушул жол менен гана өтөт. Анткени биз 30 жылда 3 жолу революция жасадык, үчөө тең ушу шайлоолордун кесепетинен келип чыккан. Мындан ары алардын катасын кайталабай, тарыхтан сабак алып, биз түз жол менен гана кетишибиз керек. Эл каалаган адам шайлоодо өтүш керек. Чогулгандардын алдында Жапаров көпчүлүктү кызыктырган келерки жылдын 10 январында белгиленген президенттик шайлоо боюнча суроого өзүнүн позициясын билдирип, шайлоого талапкер катары катышаарын кошумчалады. Ал ошондой эле шайлоо өткөрүүдө конституциянын ченемдерин так сактоо керектигин белгиледи. Президенттик шайлоо мына азыркы бүгүнкү конституциянын нормалары менен 10 январга белгиленген. Бул сөзсүз түрдө өтөт. Бул толук легитимдүү, эч кандай кыйшайуусуз өтүш керек. Бүт дүйнөлүк коомчулук тааныш керек муну. И тааныйт. Анткени бүгүн конституциябыз бар, парламентибиз бар, өкмөтүбүз бар. Бардыгы иштеп турат. Жолугушууда суроо узаткан жаш активист Ош облусунун тургуну Бектурган Мизамидин уулу Садыр Жапаровдун жаштар саясаты боюнча пикирин сурап, өзү да бир нече сунуштарын айтты. Сиздин жаштарды өстүрүүдө же кадр өстүрүүдө кандай максаттарыңыз бар? Сизге сунуштар элем же болбосо президенттин алдындагы жаштар агенттигин же жаштар министрлиги же областтар арасында жаштар комитетин түзүп берүүнү суранат элем. Рахмат. Мен бардык дүйнө жүзүндө жүргөн жаштарыбызга да кайрылдым. Прогрессивдүү, баягы билимдүү, дүйнөлүк компанияларды башкарган жаштарыбыз бар бизде. Дүйнө жүзүндө Америка, Европада, Россия, Казакстанда жүргөн тың жаштарыбыз бар. Мен бардыгын чакырдым. Ошол система, жаңы система иштеп баштаганда, кадрларды ала баштаганда жумушка дагы жарыя кылабыз, анда да чакырабыз. Бул жерде эми мурдакыдай тааныш билиш, тууган урук, акча берип баруу деген болбойт кызматтарга. Муну ошол жаңы конституция менен жаңы системага кирише баштаганда биз сөз менен эмес, иш менен далилдеп көрсөтөбүз сиздерге. Мындан сырткары чек ара, агрардык маселе жана бир нече багыттар жөнүндө дагы суроолор берилди. Айта кетсек, президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун Оштун активи менен болгон жолугушуусу калаанын Борбордук стадионунда өттү. Жыйындын катышуучуларынын баары бет каптагынып, санитардык нормалар сакталды. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.